Арбаңыздар, урматтуу биздин мекендештер. Бүгүн биз Бельгия Республикасынын борбору болгон Брюссель шаарына келдик. Регион жана Door Life Media YouTube каналы уникалдуу шоколады менен белгилүү. Дүйнөдөгү калк жыш жайгашкан мамлекеттердин бири. Жарандар үчүн электрондук карталарын киргизген биринчи мамлекет. Батыш Европадагы Бельгия өлкөсүндө. Бүгүн биз Брюссель шаарынан ушундай шоколаддын дүкөнүнө кирдик. Бул жакта аябай көп таттуу шоколаддар бар экен. Бизден алыстабаңыздар, бизди көрүңүздөр, кызыктуусу алдыда. НАТОнун штаб-квартирасы жайгашкан Бельгиянын борбору Брюссель Европанын эң ишкер шаары деп эсептелет. Эскерте кетсек, Брюссельде жайгашкан Кыргызстандын Бельгиядагы элчилиги 1994 жылы улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов тарабынан ачылган. Жалкар жазуучу 1990-2008 жылдары Бенилюкс өлкөлөрүндө элчи болуп иштеген. Кара жана түстүү металлдарды экспорттоо боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Континенталдык Европада улуттук темир жол тармагын курган биринчи өлкө болгон. Мына могуле Женеде Бельгияда 11 миллион жашайт, 3 тил менен жашашат. Өйнү күнү келечек эчтеке болбойт. Бельгияда жашаган кыргызстандык мекендештер кайсыл тармактарда ийгиликтүү иштешет? Кыялдарын кантип орундатты? Бельгияда билим алган жаштардын студенттик жашоосу кандай? Бельгиядагы кыргызстандыктардын достугу, биримдиги туурасында Регион жана Door Life Media YouTube каналында жакында. Кызыктуу жана пайдалуу эфирди өткөрүп жибербей, сөзсүз көрүңүз. Эгер сиз бул кооз өлкөнүн күйөрманы болсоңуз, Бельгиядагы мекендештер долбоорун күзөтүңүз.